Алгач мактылоордун бардыгы жараткан Аллах Таалага болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Кирип келген ороз айыңыздар менен куттуктайбыз. Өзүбүз тууралуу айта турган болсок, биздин атыбыз Тилек, фамилиябыз Зарылбеков Кемелбекович. Биз ошол 1988 ушул Балык шаарыбызда туулуп өскөнбүз. Орто мектеп ушул Балык шаарында билим алдык. Жана ошондой эле жогорку окуу жайды Бишкек шаарындагы Кыргызстан Ислам университетинде теология факультетинде окудук. Ошол эле учурларда раматылык устазыбыз Чубак ажы, Алла ырайымын алган болсун, ал кишиден дагы өз алдынча сабактарына катышып, хадис академиясына катышып, ал кишиден да бир аз таалим тарбия алганга аракет кылдык. Жана ошондой эле бир топ окуучулар, ошондой биргеликте өзүбүз дагы ошо Чубак устаздын Алла ырайымын алган болсун кеп кеңеши менен 2017 жылы ошол Иордания мамлекетиндеги бүткүл дүйнөлүк ислам университетиндеги Ханафи мазхабында факультет ачылып, ал жактагы белгилүү биздин Ханафи мазхабыбыздын аалымы, көптөгөн китептердин автору доктор Салах Мухаммад Салим Абул Хадж ачкан, ректор болуп ошол факультетти түптөп баштады. Ошол факультетке эң биринчилерден болуп, бир канча балдар болуп Бишкектен, Кыргызстандан барып тапшырып, ал жактагы бакалавриатты, магистратураны окуп бүтүрүп келип, эми Кудайым буйруса Балык шаарыбызда эң алгач биринчи Закиене аттуу мечитте имам болуп атабыз. Андан кийин мына жакын арада ушул Акниет Нур окуу борборун түптөп, ушуну бир аз жетекчилик кылып, сабак берүүнү улантып баштадык. Бул жакта эң негизгиси Акниет Нур окуу борборунун негизги принциптери ошол балыкчыдагы жаштар менен иштешүү, ошондой эле улуу муундарга колдон келишинче жардамдашуу.